Өткөндө мурдакы зам министр Байгазиев азыр эми вице-мэр болуп дайындалыптыр. Айтты эле бизге тарифтер боюнча келгенде мен сурандым элем, бул ушу балдар интернаттарына, ЛОВЗ инвалидтердин учрежденияларына, ушу ведомстволорго 2 сом 12 тыйын деп баасы коюлуптур, ошондо деген 21 тыйынга кымбаттаптыр деп эми тизмесин окуп көрдүм да. Ошол эле убакытта майнингке болгон баалар болсо 3 сом 18 тыйын 54 тыйынга эле кошулуптур да. Ушул боюнча караштырабыз деген да. Эмнеге майнингке мындан кийин тактасам майнингке кошпоптурсуңар да? Мындан да өйдөрөөк кылчу. Инвалидтер тиги балдар интернаттарыныкын да азайтпаптырсыңар. Бул кандайча келип комитетке жөн эле эптеп эле өтүп кетсин деп обещать этип коюп анан кетип каласыңарбы? Жетекчилер. Сиз жаңы жетекчисизби? Жаңы орун басарысызбы? Жаңы дайындалдык. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Өмүрбеков Курсантбек Анарбекович. Эми Курсантбек Анарбекович, ишиңизге ийгилик, бирок менден суранычта ушу балдар интернаты, аялдардын кризистик центрлеринде тарифтерди 2 сом 12 тыйын деп 21 тыйынга көбөйттүрсүңөр. Бирок ошол эле учурда майнинг болгону 3 сом 18 тыйын экен да. 54 тыйынга көбөйттүк дейт. Мен ойлойм, бияка 2 сом кошсоңор деле аздык кылат. Анткени жеке жарандар үйгө деген ошол квартирасына безлимитни коем десем 3 анан 5 сом деген тарифтер экен, туурабы? Урматтуу. Майнингден аз боло турган тариф болбош, эмнеге майнинг азыраак болуп атат? Майнингдин тарифи бүгүнкү күндө 5 сом 40 тыйын. Көбөйттүңөрбү? Көбөйгөн. Бирок официалдуу түрдө эч кандай майнинг компанияларга уруксат берилген эмес бүгүнкү күндө. Эми сиз ошенткениңиз менен парламент өткөндөгүчө болбоду эле. Бир министр деген Ибраев келип алып, бир эле майнинг компания бар деген аягында 22 чыкканда биякта мына жетекчилер отурбайбы? Алмаз Сахунжанович. Туура айтасыз, майнинг компаниялар Биз түшүнбөй калдык да аягында. Просто бияктан жок деп айтпаңыздарчы, алдабагыла да, элди алдабагыла да, бизди да алдабагыла, уят болуп каласыз да. Менден бир эле сураныч, могу балдар интернаттарынын тарифтерин түшүрүп бергилечи. Анткени буларды деген башка нерселерге теңелген болбойт да. Они будут экономить на питании детей в таком случае и на других вещах. жарайт, караштырабыз мыйзам чегинде. Ошол жагын сурайт элем да, көзөмөлгө алып. Анан деген жыл массивтерде деген мага ошол алгы элимдин жаңы конуш жөнүндө бүгүн эртең менен премьерге да айттым элем. Ошол жакта жашаган элдер убагында зам министр Байгазиев барганда счетчиктерди коюп берем деп сөз бериптир да. Анан эми ошол берген сөздөр кандай болуп калат? Ушундай жаңы конуштарда элдер барганда айткан сөзүңөр менен ишиңер дал келсин деп суранат элем. Эми ал киши вице-мэр болуптур, мүмкүн биз менен тыгызыраак иштейт деп мен мындай ишеним чоң болуп атат. Бирок сиз келиптирсиз ордуна. Ушул берген сөздөрдү жаңы конуштан келеби, жалпы жарандар келгенде ошол сөзүңүз менен кийинки жетекчи келгенде алмашылбасынчы. Алга элим деп жазып алыңызчы, счетчиктерди обещать этиптирсиңер. Жарайт, биз тактап сизге дагы маалымат берип коебуз бул Рахмат. боюнча.